Али, качан мектепке барасың? Алай балдары? Бүгүн барабыз. Алып. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын бири. Алмаз Ыбыкеев мында 5 баласы жубайы менен турат. Балдарынын 3-өө мектепке барат. Ол чоңу Али, 7-чи класс окуйт. Андан кийинкиси кыз Имани аты 5-чи окуйт. Биринчи окуганы мектепке кеткен. Азыр апасы алып келиш керек эле, келип калат. 1-чи класста окуган. 1-чи класста окуганда. Андан кийинки кызыбыз бар. Салиха деген, ал садикте да. Аны 5ке чейин садикте болду да. Андан кийин кичинекейим бол. Айбында 8 ай болду да. Алмаз Ыбыкеевдин 3 баласы тең үйүнөн бир канча чакырым алыстыктагы мектепте окуганга аргасыз. Үй бүлө жашаган Жеңиш жаңы конушунда мектепче бакча курулган эмес. Алмаз оңдогон жылдан бери мындагы башка ата-энелердей эле мектеп курулат деп күтүп жүрөт. Жакын жерде мектеп жок. Ооба. Мектептин проблемасы баягы шайлоо болордо. Ушундай немелерди келгенде айтсаң депутаттар ал кезде бар эле обещать этебичи да. Салып беребиз, жардам беребиз, караштырабыз, анан жер таап беребиз, тинтебиз дегенечи. Бирок алар деле келди кетти кишилер экен да. Канча жылдан бери ушу жер бөлүнгөнү 2005 бөлүндү эле, ошондон бери бизде мектеп жок. Окуучулар көп класстарында. Кичинекей биринчи окуган айтат, ошо биз 3төн отуруп окуйбуз, мектепте бир партада отурабыз депчи. Чоңдордо деле ошондой болуш керек. Ал жерде негизи бала көп да мектепте. Окуу жылы башталгандан бери 12 жаштагы Али кайра чакан окуучулары көп мектебине бара баштады. Программист болууну каалаган жеткинчик карындашы энеси менен чогуу чоң мектепте окугусу келет. Менин классымда 35 бала, карындашымдыкында 45. Көп кайбы? Аябай көп бала. Кантип отурасыңар? Отурабыз, араңдап. Керки парталарда 3-3төн отурушат, керкилерде 2-2ден эле. Кандай мектепте окусам деп каялданасыңар? Чоң мектеп, балдар аз болгонун каалайбыз. Парталары көп. Парта столдорун көп каалайбыз да. Баткандай болгондой. Бишкектин четинде жайгашкан Жеңиш конушу төптөлгөнүнө 15 жылдан ашкан. 500 түтүндүү конушта 1000ден ашык мектеп жана бакча курагындагы балдар жашайт. Бул конуштун жанындагы башка конуштарда деле ушундай окшош көрүнүш. Садик салгыз, чын эле садик жок. Мектеп болсо 54-чү мектепке ош балдар толуп калган. Пригородный айыл өкмөтүндөгү мектеп бар, арга болсо чын эле аябай кыйын. Бир 3 кишимен окушат. Булар болсо эркиндик. Берги дагы жаңы конуш, мына жагында жаштык, буягында ынтымак деген пригородный айыл өкмөтүнө караган жаңы конуштар бар, алар дагы муктаж. Мектеп жок аякта. Мектеби бар, бирок мектепке бир 3 кишимен окуйт. Бул конуштарда мектеп эле эмес, бакчанын жоктугу да ата-энени түйшүккө салат. Жеңиш конушуна коңшу жайгашкан эркиндик, жаштык, ынтымак конуштарынын башчысы Гүлнина Нургазиева көп жылдан бери 40 сотук жерде бала бакча үчүн кайтарып отурганын айтат. Анан могу жер бир садикке деп бөлүндү эле. Азыр эми ушул жерде болсо элдин баары кайтарабыз. Ушу бирөө келип ушуну алып кетпесе экен депчи. Анан баягы күндү ушу айыл өкмөтү тарабынан дагы сүйлөшүлүп бардык эле. Азыр бизде мисалы меге 120 орундук проекти даяр. Просто бизге инвестиция керек. Анан ушул эки мүмкүн болуп эми баягы үнүбүз Кудайга биринчиден Кудайга жетип, анан чоңдорго жетип, ушул эки жерге колдоо көрсөтүп, бизге бала бакчасын куруп берсе, сонун иш болот эле да. Эл үчүн да жетишкендик болот эле. Бул мектепке кичинекей. Себеби мектеп курулганда берге мектептин аянтына эле канча кетет. Спортивный площадкалар бар, ага кичек болуп калат. Мына ушул конуш башчыларынын демилгеси менен аз күн мурун мектепке автобус каттап калган. Мектеп окуучуларынын дээрлик баары анда жарым сааттай жол жүрүп окууга барышат.
5 жаңы конуштун балдарын азыр 2 мектеп эптеп батырып билим берип келе жатат. Алардын бири Бишкек шаарына караган номер 54 мектеп экен. Саат түшкү 1. Бул учурда 1 жана 2 смендин окуучулары алмашып, мектеп коридорлорунда басууга дээрлик мүмкүн эмес. Эки кабаттуу чакан мектеп негизи 600дөн ашыгыраак окуучуга курулган. Бирок азыр анда 1860 бала билим алат. Мектеп мугалими Гүлжан Асанбекованын айтымында, айрым класстарда балдардын саны 50ге чейин жетип, парталар жетишсиз. Негизи бир класста норматив боюнча 30 эле бала болуш керек болчу. Анан биздин мектепте негизи балдардын санына көбүнө байланыштуу 3 смена менен окуйбуз. Ички миграция, балдардын саны көп. Анан келген баланы биздин директор да ала албайм дебейт, алыш керек, окутушубуз керек болуп атат да. Ар бир класста эң аз дегенде 40 баладан. А так негизи 48. Өзү 45 мүнөттүк сабак болсо, анан баланын саны 48 болсо, балага да 1 минуттагы убакыт жок болуп калат да бөлгөнгөчү негизи. Айла жок, окутабыз баланын саны. Жакын арада мектеп жок болгондо. Жакын арада пригороддо мектеп бар, ал жакта деле ушундай 3 смена менен окушат. 3 смена, ана биз 6-күндө окуп атпайбыз, негизи 5 күндүк эле окуу да. Анан булар 6-күндө окушат. Мектеп жамааты мындай тартипте көп жылдан бери иштеп келет. Мектептин короосунда 1 жыл мурун кошумча имарат курула баштаганы менен аягына чыкпай токтоп калган. Балдардын укугун коргоо борборунун жаңы конуштагы балдар менен иштеген адиси Таалай Жакыпов мындай жагдай балдардын укугун бузуп, билим сапатына терс таасир тийгизерин белгилейт. Мектеп салынбагандан кийин балдардын билими деңгээли өтө төмөн болгондон кийин бул сөзсүз түрдө жанагы ар кандай социалдык толкундоолорго, кылмыштуулуктун өсүшүнө алып келет. Ошондуктан бүгүнкү күндүн талабы ушул балдарга биз чоңдор көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл болуп атат. Азыр мектептерди салганда өзүңөр деле көрдүңөр, мына мунун артында дагы бияка мектеп салып атат деп былтыр эле чечим чыгарып, мэриянын чечими менен бияка мектеп дагы бир окуу корпусу курулмак. Каражат жок деп бүгүнкү күндө туруп турат деп атышат. Жакында эле Cage Analytics интеллектуалдык фонду тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөдө өлкө боюнча 600 мектеп жетишпейт экени айтылган. Кыргызстанда 2296 мектеп бар, анын 152си жеке менчик, 245 мектеп жараксыз абалда. Бишкектеги 90 мектеп 75 000 окуучуга ылайыкташтырылган, бирок иш жүзүндө аларда 170 000 бала билим алат. Кыргызстанда 1 350 000 мектеп окуучусу бар. Башкача айтканда өлкөбүздүн дээрлик ар бир 5-чи тургуну мектеп окуучусу. Айгерим Акылбекова, Бекстан Аббайкер уулу, Азаттык, Бишкек шаары.